Ар бир коомдун замандын көз карашына ылайыктап манас эпосун жеткирип жайылтуу улуу манасчылардын үмүтүн актаганга барабар. Бул максатты көздөгөн манасчы Рыспай Исаков залкар манасчы Сагынбай Орозбаковдун академиялык вариантын кара сөз түрүндө жатык тил менен жөнөкөйлөштүрүп иштеп чыккан. Исаковдун эмгеги Сагынбайдын манасы деп аталган китебине түшүрүлүп, ал эл аралык түрк академиясы, эл аралык түрк маданияты жана мурасы фондусунун колдоосу менен жарык көрдү. Сагынбай атабыздын вариантынын академиялык баскычы 7 килограммдан турган калың китеп. Там ошол китепти Рыспай агайыбыз жалпак тил менен кыргыздын ар бирине түшүнүктүү болсун деп историзмдерди, архаизмдердин бардыгын шак сноскасы менен астына жазып, түшүндүрмө сөздүк менен чыгарып берди. Түшүндүрмө сөздүк дегенде биз буга чейин манас китептен этегинде көрчүбүз. Окуп бара жаткан жерде түшүндүрмө сөздүктөрү бар. Андан дагысы кол боюнча Сагынбай атабыздын арифметикалары, математикалык, физикалык кубулуштар боюнча өтө ашкере дасыккан билимдүү экендигин көрүүгө болот да. Ошонун баарын Рыспай агабыз деген жалпы окурман журтуна кара сөз түрүндө жеңил катарында сунуп берди. Манастын жаңы бир пропагандалоонун, жайылтуунун түрү катарында айтсак болот. Манас эпосу манасчылар аркылуу элге ыр формасында айтылып оозеки жашап келген эпикалык мурас. Бирок ар кандай кырдаалда адамга эпосту ыр менен түшүндүрүүгө жетиштүү болбогондуктан манасчылар жеткирүүнүн ыңгайлуу ыкмасы кара сөз экенин белгилешет. Бул кара сөз түрүндөгү варианттын жазууда мындай изилдөөчүлөр үчүн, жалпы окурмандар үчүн, ушу манаска кызыккан жалпы аудитория үчүн дагы абдан бир чоң жеңилдиктерди алып келген китеп болуш керек. Буга чейин манас боюнча бага кара сөз түрүндө китептер көп болгон, ачык айтканда. Бирок толук Сагынбай атабыздын, Саякбай атабыздын академиялык варианттарын бир беткей, салттуулугун бузбай, өзөктөн чыкпай, өзүнүкүн кошуп үйбөй, бурмалап үйбөй, мындай бир академиялык варианттын түп нускасы менен кара сөзгө айландырган китептер жок болчу да. Бул биринчи китеп болду Сагынбай атаныкын кара сөз түрүндө. Окуганга ыңгайлуу жазылган Сагынбайдын манасы китеби Астана шаарында басылып 500 нуска менен жарык көргөн. Аны даярдоого манасчы Рыспай Исаков 5 жыл сарптаган. Окуянын бардыгы камтылды, эмне айтса ошонун бардыгын камтыганга аракет кылдык. Анан Сагынбайдын ырды түшүнүш кыйын деп атпайсызбы? Ал эми Сагынбайдын ырсаптарын түшүнүш бул жогорку арифметиканы окуганчалык деңгээлде болуп калат. Анан 2 сабын тактап түшүнүш үчүн 200 бетти барактап чыкканга туура келет кээде. Ошолордун баардыгын иретке салып, айрым сөздөрдүн түшүндүрмөсүн кенен берип изилдеп, жалпы окурманга ылайыктап сунуштадык. Китептин бет ачар аземинде Сагынбайдын манасы китеби Кыргыз улуттук манас театрынын колдоосу менен 1000 нускада басылып, жакынкы арада өлкөдөгү китепканаларга бекер таратылары белгилүү болду. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ.